Европа менен Азиянын ортосундагы экономикалык диалог, гуманитардык вазыйфа, көп багыттуулук, дүйнөлүк аренада келишүүнү издөө, заманбап дүйнөнүн өнүгүшүнө Казакстандагы кандай катышууларды кабыл алып жатат? Кененирээк Казакстан International Vectors программасында. Бул чыгарылышта 50 миллион жыл болбосо жаңы өнөр жай канча турушу мүмкүн? Канчалык тобокелдик көп болсо пайда дагы арбын болот? Венчурдук салымдардын жолу. Инвестициялык фонддорду Казакстан кандай колдойт? Олжас Жээнкулов башкача ыкма менен иш алып барат. Өзү Алматыдагы кеңсесинде олтурганы менен анын компаниясы Сингапурда уюшулуп, ишмердүүлүгүн Казакстандан тартып Америкадагы Кремний өрөөнүнө чейинки дүйнөнүн бардык булуңгурчутарында жүргүзүп келет. Мисалга, Олжас азыр Илон Масктын компаниясын талдап жатат. Вот пример другой интересной компании, компания SpaceX. Мына башка кызыктуу компаниянын мисалы. Көпчүлүккө белгилүү болгон Илон Масктын Space Exploration Technologies компаниясы жакында эле космостук ракеталар рыногунда элдин бардыгын таң калтырды. Азыр компаниянын баасы $28 миллиард чейин өстү. Миллиардов долларов. Скорость роста. Олжас Жээнкулов бизнес өнөктөшү Дамир Карасаев экөө тобокелдик капиталы менен алектенип жатышат. Казакстан үчүн бул жаңы жана адаттан тыш, ошол эле учурда кызыктуу көрүнүштөрдүн бири. Если брать в целом распределение капитала. Эгерде казакстандык инвесторлордун капиталын бөлүштүрүүнү, тагыраагы инвесторлор инвестиция кылган бир нече облигацияларды ала турган болсок, анда депозиттер абдан көп болот. Үлүштөр рыногу чектелген, бирок өнүгүп жатат. Тажрыйбалуу инвесторлор болсо үлүштөр рыногуна барышууда. И в тенге, и в иностранных валютах. Азыркы учурда кооптуу инвестициялоо америкалык компаниялардын IPO-го катышуусу өтө популярдуу болуп жатат. Внутренний, но он развивается. Более, скажем, опытные инвесторы идут в рынок акций, но это больше нишевая игра. И сейчас популярно становится инвестирование в рисковые инструменты зарубежные, в частности, участие в IPO американских компаний. Венчурдук салым бул алардын капиталдагы үлүшү ордуна жаңыдан кадам таштаган компанияларга каражат салуу. Venture деген сөз англис тилинен алганда тобокелдик менен баштоо дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, венчурдук салым ар дайым жогорку көрсөткүчтөгү тобокелдикке байланыштуу. Ишин баштаганда каражат салынган компаниянын ишмердүүлүгү көп учурда инновациялык мүнөздү алып жүрөт. Мындан улам венчурдук каржылоону IT жана каржы техникасы менен айкалыштырып келишет. Анткени менен бул ар дайым эле андай боло бербейт. В Америке стартапы создают 70% новых. Америкадагы стартаптардын 70% жумушчу орундарын түзөт. Сравнительно небольшое количество быстрорастущих институтов создают основу. Казакстан тез өнүгүп келе жаткан өлкө болгондуктан бул бизге абадай зарыл. Быстрорастущая страна, нам это жизненно необходимо. 80% компаний. Бизнестеги компаниялардын 80% алгачкы 5 жылда жок болот. Анткени кандай гана учур болбосун, бизнесте тобокелчилик жогору. Бизнес сам по себе очень рискованное мероприятие. Рынокто оюнчулардын саны канчалык көп болсо, алардын көпчүлүгү жашап кетет. Ошондуктан бүгүнкү күнү венчурдук каржылоону экономиканын өсүшүнүн кепилдиги катары кабылдашат. 2017 жылы венчурдук салымдын дүйнөлүк рыногу буга чейинки өзүнүн рекордтук көрсөткүчүнөн ашып түштү. Дүйнөдөгү ири аудитордун аналитиктери 2017 жылы венчурдук капитал дүйнө жүзү боюнча жалпы суммасы $164 миллиард турган 11 000 келишим түзүүгө үлгүргөн деп эсептешүүдө. Башка бир аналитикалык компаниялардын изилдөөчүлөрү башкача көрсөткүчтөрдү беришүүдө. $155 миллиард. Бирок муну глобалдык венчурдук рынокто рекордтук көрсөткүч экенин таанышкан жок. Стартапка же болбосо жаңыдан өсүп келе жаткан жаш компанияга жеке инвестор менен венчурдук фонд каражат сала алат. Венчурдук фонддор бир нече инвесторлордун каражатын бириктирип,
Бизде биздин бизнес абдан чынчыл. Биз карыз бербейбиз. Сиздин батирди, жалгыз унаңызды, балдарыңызды, аялыңызды кепилдикке албайбыз. Биз сиз жана ошол компания менен биригип максималдык түрдө компаниянын 25%-ын сатып алабыз. Келечекте биргеликте ал компанияны бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшөбүз. 5 жылдан кийин сен биздин үлүштү кирешеси менен кошо сатып аласың. Же болбосо биз чыгып компанияны толугу менен сатабыз. Мына бул бизнес ушундай иштейт. Жакшы венчурдук инвесторлор тобокелге баруудан коркпойт. Алар өздөрүнүн иш аракеттериндеги үзгүлтүктөр дээрлик 90%-ды түзөөрүн билишет. Казакстандагы венчурдук каржылоо өнөр жайы 2000-жылдары өнүгүп баштаган. Ошол эле мамлекет бул экономикалык ишмердүүлүк тармагын өнүктүрүү зарылдыгын түшүнгөн. Были созданы первые там. Алгач жеке капиталдын катышуусу менен мен муну туура аткарылган деп эсептейм. Жана аны өз учурунда токтотпостон улантып кетүү зарыл. Кандайдыр бир себептерден улам ал токтоп калган. Азыр кайрадан иштер жанданып баштады. Маанилүү алгачкы кадам жасалды. 2018-жылдын тек айында мамлекет башчысы капиталдык каржылоо боюнча мыйзамга кол койду. Мыйзам улуттук технологиялык өнүктүрүү боюнча агенттиги менен Казакстан Республикасынын өнүктүрүү жана инвестиция министрлиги тарабынан иштелип чыккан. В законе определены основные понятия. Мыйзамда венчурдук фонд, венчурдук каражат, венчурдук жетекчи деген түшүнүктөрдүн негизги маанилери аныкталган. Ошону менен катар акционердик коомчулук сыяктуу түзүлгөн. Венчурдук фонддордун акционердик макулдашуусунун жаңы келишимдик түзүлүштөрү каралган. Мындан тышкары үй тиричилигине керектүү буюмдарына жана аспаптарга аукциондук кепилдик берүү, келтирилген зыянды көтөрүү сыяктуу зарыл болгон келишимдер макулдашылат. Ошондой эле мамлекет тарабынан венчурдук фонддорду биргелешип каржылоо механизмдери талап кылынат. Поддержки, как участие, софинансирование венчурных фондов. Бул мыйзам казак жергесинде укуктук базасын түзүү үчүн зарыл. Ал капиталдык салымдарга салык салуу маселелерин, юридикалык көйгөйлөрдү, мамлекеттик колдоону чечет. Биздин куржун компаниялардын бирине кош келдиңиз. Бул компания жеткирүүчүлөр менен соода көркөлөрүндөгү соода айлантууну автоматташтыруучу, инновациялык инфратүзүмдөрдү иштеп чыгуу менен алектенет. Казакстан дагы бул чоң көйгөйдү жаратып келет. Анткени статистикалык маалыматтарга ылайык, сатуу түйүндөрүндөгү тапшырмалардын дээрлик 60%-ы физикалык негизде ишке ашат. Башкача айтканда, ал телефон чалуу же болбосо кандайдыр бир физикалык катташ аркылуу аткарылат. Бул өз кезегинде ири көйгөйлөр жаратып, натыйжасыз жана ири каржылык жоготууларга алып келет. И финансовую потерю. Олжас өзүнүн жеке куржун компанияларынын биринде иштейт. Жакында эле ал негизиндеги идеясына эч кандай байланышы болгон бир компанияга каражат сарптады. Ал эми жакында ал ишинен киреше ала баштайт. Жень, привет. Есть минутка? Женя, салам. Убакыт барбы? Мобилдик тиркеме эмне болуп жатат? Иштеп чыгаруулар кайсы баскычка келип калды? Олжас венчурдук инвестор жана ал сыртта карап турбастан компаниянын жашоосуна маанилүү чечимдерди кабыл алууга түздөн түз аралашат. Өзү негизинен Казакстандын IT тармагында инвестиция кылат. Бизнесмендин пикиринде азыркы учурда дал ушул тармактагы үлүштөрдү пайдалуу баада сатып алууга мүмкүн. Олжастын чыныгы ишмердүүлүгү Сингапурда түзүлгөн венчурдук фондду башкаруу. Аталган фонд Американын Кремний өрөөнүндөгү жаш жана ийгиликтүү долбоорлоруна биргелешип каражат салуу мүмкүнчүлүгүн берет. Если брать институционально, Эгерде институттун жагынан ала турган болсок, биздин фонд 4 негизги критерийге жооп берген компанияларга инвестиция кылат. Бул капиталдаштыруусу $1 миллиард жана жогору болгон компаниялар. Бул өзүнүн сегментинде лидер болгон компаниялар. Бул көпчүлүк учурда Кремний өрөөнүнүн аймагында жайгашкан компаниялар. Ал эми 4-чү биздин ички эске алуубуз, баабыз менен компаниялар IPO'го кирет же болбосо кийинки 3 жылда сатылат. на IPO или будут проданы на протяжении последующих 3 лет. Фонддун кызматкерлери компаниянын каржылык абалын анализдешет. Ага салынган каражатты, кирешени жана башка көптөгөн факторлор каралат. Ушундай жолдор аркылуу алар инвестицияга эң эле ыңгайлуу компанияларды тандап алышат. Основной идеей нашей компании Биздин компаниянын негизги идеясы новатордук каржылык, супермаркетинин идеясы болуп саналат. Биздин компаниянын ичинде азыркы учурга ыңгайлуу болгон эң эле пайдалуу, кыйла келечектүү инвест идеяларды бириктирип жыйнап коебуз. Себеби каалаган инвестор биздин
аны компаниянын кеңсесине келип же болбосо аны электрондук негизинде карап көргөндөн кийин көңүлүнө төп келген инвест идеяны тандап алуусуна жана ага каражат салуусуна шарт түзүлөт. Биз мына ушуга умтулабыз, ошону менен тиешелүү өнөр жайды курабыз. И к этому мы стремимся и соответствующую инфраструктуру выстраиваем. Фонд казакстандык инвесторлор жана башка өлкөнүн өкүлдөрү менен дагы иш алып барат. Келечекте компания Азия аймагындагы алдыңкылардан болууну көздөйт. Мурдагыдай эле баалуу кагаздар рыногун түзүү үчүн пландаштырылып жаткан компанияларга каражат тартуу. Венчурдук каржылоо тутумуна 60 жылдан ашты. Заманбап ишкана капиталдык өнөр жайынын атасы болуп, Джорджеза Дориатта саналат. 1946 жылы Дориот Америкалык изилдөө жана өнүктүрүү корпорациясын негиздеген. Digital Equipment Corporation анын ири ийгиликтеринин бири болуп калган. Digital Equipment 1968 жылы өзүнүн акцияларын биржага чыгарган. Ал өз кезегинде Америкалык изилдөө жана өнүктүрүү корпорациясын жылына 100% кирешелүүлүгүн камсыздап келет. Венчурдук каржылоо алгачкы ийгиликтерине 60-70 жылдары Кремний өрөөнүнүн өнүгүү учурунда туш болгон. Андан кийинки өсүштүн туу чокусу 90 жылдары интернет компаниялары пайда болгондо кайталанган. Анткени менен өнөр жай күчтүү өсүшүн бүгүн 21-кылымда башынан кечирип жатат. Создавались, допустим, в Корее. Мисалы, Кореяда түзүлгөн Angels Fund'тун негизинде мамлекет 50%га чейин венчурдук фондторго кирген. Же болбосо Израилдин ESMA программасын айта турган болсок, венчурдук рыноктун эң алгачкы өнүгүү жолунда мамлекет ошол биринчи, экинчи венчурдук фондторду биргелешип каржылоого өткөн. Ал эми башка мамлекеттерде өлкө венчурдук фондторду түздөн-түз каржылабаса же катышпаса, анда мамлекет кандайдыр бир жоготуулардан сактоого кепилдигин берет. То, по крайней мере, государство предоставляет определенные гарантии от потери каких-то средств. Венчурдук каржылоо ошондой эле Бириккен Араб Эмираты мамлекети тарабынан дагы колдоого алынат. Өлкө үчүн бул сырьёолук экономикадан кетүү жолдорунун бири. Тарых бир катар ийгиликтүү венчурдук салымдарды берет. 2009 жылдын кыш айында түбү Украинадан чыккан америкалык ишкер Ян Кум көпчүлүккө белгилүү болгон WhatsApp компаниясынын түзүүчүсү болгон. 6 айдан кийин 9 айында Yahoo компаниясы мурдагы кызматкерлери тарабынан 250 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү инвестиция багыттаган. Инвесторлордун ар бири WhatsAppка ээлик кылып калган. Жакында эле ири социалдык түйүндөрдүн бири болгон Facebook WhatsApp'ты 16 миллион долларга алып алган. Ошондуктан инвесторлордун салган каражаты толугу менен жабылган. Венчурдук инвестициялардын дагы бир укмуштуу окуясы Twitterге таандык 57 миллион көлөмүндөгү доллар карызга тартылган. Азыр болсо анын баасы 13 миллиард долларга жетет. Казакстандагы венчурдук инвестиция учурда жаңыдан башталган, түйүндүк абалында. Бирок маанилүү кадамдар жасалды. Венчурдук каржылоо боюнча мыйзамга мамлекет башчысы кол койду. Чындыгында бул мыйзам венчурдук иш-чараларды жүргүзүүдө өлкөнүн структурасын түзөт. Бүгүнкү күндө агенттикте новатордук буржун, венчурдук фонду камтыйт. Алардын экөөсү ата мекендик, башкача айтканда венчурдук фонд белгилери менен, үчөөсү чет өлкөнүкү. Тагыраагы тажрыйба бар. Албетте, бул азырынча өтө эле аз. Бирок жаңы кабыл алынган мыйзам бул тармактын өнүгүшүн камсыздашы абзел. Өнүгүүгө мүмкүнчүлүк ачуучу дагы бир фактор Санарип Казакстан программасы. Ал өз кезегинде жаңы IT долбоорлорду түзүүдө шарт түзөт. Бул мамлекеттин жаңы долбоорлорду баштоого
Значит, 7 лет назад. 5-7 жыл мурун Плеяда бизнеси пайда болгон. Тагыраагы Ви ишкерлиги менен электрондук коммерция. Азыр ал стартап деген аталыштан өтүп, ири компанияларга айланган. 400-500 адамдан турган миллиондук айлантуулары бар. Мисалга Чокалаев, Чатыр, Дөңгөлөк алар абдан көп. Чындыгында эле сапаттуу иш аткарган ондогон компаниялар бар. Муну менен алар бул бизнестин бир түрү экендигин, аны менен акча таап, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп, жетиштүү жашоодо жашаганга боло тургандыгын көрсөтүштү. Оценки. Башкача айтканда венчурдук фондторго арыз берген компаниялар бар. Бирок аларга фондтордун өзү эле эмес, маалыматтагы жетишсиз болууда. Каржылоонун кайсы түрлөрү бар, кандай арыздарды каяка тапшыруу керек, кайсынысы жактырылат. Рыноктогу адистер бул маалыматтарды чогултуп, аны коомчулукка жеткиликтүү кылуу алгачкы кадамдардын бири деп эсептейт. Ал эми экинчиден мамлекет венчурдук инвесторлорго мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү колдоону майда баратынан бери иштеп чыгып тактаган. Белгилүү буйруктар менен көрсөтмөлөрдү чыгаруусу зарыл. Мамлекет төмөнкү негизде иштеши шарт. Ал көрсөтүп, багыттап, оюндун эрежесин аныкташы керек. Андан кийин бир тыйындын ордуна 10ду тартуу зарыл. Башкача айтканда биз салдык, мына өнөр жай, биз жасадык. Бул оюндун эрежеси. Мына керектүүнүн баардыгы мында. Алар башкаруу тармагында катышышат. Алар мамлекетте эффективдүү эмес. Ал жакта эч нерсе кыла алышпайт. Эми биз четтешибиз керек. Өнөр айы өттү. Фонддор иштегени кетти. Биз катышуучуларды тарта баштайбыз. Алар өздөрү келишет. Анткени баардыгы түзүлдү, башталды. Мамлекеттик колдоо айрыкча себүү этабына зарыл. Бул кырдаалды венчурдук инвестицияда салымдын эң башында салынган каражат аз. Бирок тобокелчилик чоң болгон учурду ушинтип атап коюшат. Бул баскычта фонддор бир катар салыктардан бошотулат. Казакстандык инвесторлорду дагы мындай жеңилдиктер күтөт. Мы просили Биз белгилүү бир салыктын эки түрүнөн бошотууну сурандык. Биринчиден бул кирешеге болгон корпоративдик салык ККСнен толугу менен бошотулду. Экинчиси болсо үлүштүк кирешеден салык алуу. налог на получение дивидендов. Мыйзамда каралган дагы бир башка пайдалуу чара мамлекеттин венчурдук фонддорго түздөн-түз катыша алуу мүмкүнчүлүгү. Закон дополнен, как я уже ранее сказала. Мен буга чейин айтып өткөндөй, мыйзам жаңы механизмдер менен толукталган. Анда венчурдук фонддорду каржылоо каралган. Ал венчурдук коргоо өнөр жайындагы индустриялык аукцион бөлүктөрүн киргизүүнү түшүндүрүп, ошондой эле улуттук институттардын өнүгүшүн жана улуттук холдингдерди венчурдук каржылоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берет. Холдингам участвовать в венчурном финансировании. Ошону менен катар, адистер венчурдук рыноктун өнүгүшүн жеке салымдарды жигердүү тартуудан көрөт. Өсүү темпин ылдамдатышы керек. Анткени коңшу мамлекеттер дагы бул тармакта аракеттерин көрүшүүдө. Вот я надеюсь, что государство в этом ключе. Менимче мамлекет бул багытта иштейт. Болгону жеке тармакты биринчилерден болуп тартышы керек. Компанияны эрте башкаруу шарт. Азырынча биз башка аймактардан бир же эки кадам алдыга болушубуз мүмкүн. Бизде болжолу менен 1-2 жыл бар. Андан кийин Өзбекстан ачат. Кийин катаал шарттарда атаандаша баштайбыз. Талант үчүн, акча үчүн, адамдар жана башкалар үчүн. Деньги за людей, за все. Айтмакчы, таланттуу, жакшы, билими бар адамдардагы экономиканын бул тармагын өнүктүрүүгө керек. Казакстанда бүгүнкү күнү элдердин саны анчалык көп эмес. Ошондуктан адистер экспорттордун санын көбөйтүүнү сунуштап келишет. Анткени буга өнөр жайыбыз мурда эле алайыкташкан. Например, Астана. Мисалы, Астана бардык Сибир шаарларынан алыс эмес жерде орун алган. Бул 9 миллион шаар. Бирок алар бул жака көчүп келип, мында жумуш тапканга даяр. Алар мыкты инженерлер. Алар Новосибирсктен, Омсктун, Екатеринбургдун адистери. Булардын бардыгы биздин коңшулар. Алар алгач Казакстанга бет алышат. Өзбекстандын түштүгүндө 32 миллион. Абдан иштерман, демилгечи эл, иштей алышат. Очень предприимчивый народ, который может работать. Эгер болгону бир нече жыл эпкиндүү иштеп койсо, Казакстанда венчурдук каржылоонун бүтүндөй чоң тобу пайда болот. Республика аймакта лидер боло алат. Бул индустрияда эмгектенген адамдар тез арада мыкты билимге ээ болуп, жаңы глобалдык долбоорлор менен иш алып барышат. Рынок аналитиктери Казакстанда 50 миллион долларга толук кандуу венчурдук инвестицияланган ишкананы түзүүгө болот деп ишендиришүүдө.
Менимче мамлекеттин бул тармакты өнүктүрүү жана жардам берүү боюнча пландары бар. Эки ыкма бар. Биринчи, бул базар талап кылып турганда ылдыйдан жогору. Базар биздин өлкөдө өнүгүп жатат, бул мамлекет иштебейт. Түшүнүктүү себептерден улам базар чакан, мамлекет болсо көп нерсени жасап койгон. Эми муну жастоону улантуу керек. Башкача айтканда, жогорудан төмөн карай. Продолжать это делать и топ-даун спускать, то есть сверху вниз. Жаңы экономика чөйрөсүн калыптандыруу инновациялык ишканалардын өсүшүнө, ишкердик жигердүүлүктүн жогорулашына жана өлкөдөгү жаңы жумушчу орундардын пайда болушуна алып келет.